Бүгүнкү сөз кыла турган темабыз кыргыз тилинин тыбыштык курамы. Дүйнөдөгү бардык тилдер сыяктуу эле кыргыз тилиндеги тыбыштар да үндүү үнсүз тыбыштар деп эки чоң топко бөлүнөт. Алардын ортосунда төмөнкүдөй айырмачылыктар бар. Биринчи, муун түзүү кызматында үндүү тыбыштар муун түзөт. Үнсүз тыбыштар өз алдынча муун түзө албайт. Үндүүлөр менен айкалышка келип муун түзүүгө катышат. Мисалы, апа деген муунду алсак. Ата. Ант деген сөздү алалык. Ант деген. Бул жерде үндүү тыбыштар өз алдынча мынакей па, та, ант. Бул жерде эки муун бар, ошо муун түзүүгө үндүү тыбыштардын негизинде жасалды. Экинчи, артикуляциялык жактан үндүүлөр айтылганда өпкөдөн чыгып келе жаткан аба ооз көңдөйүндө тоскоолдукка учурабайт. Сүйлөө органдары туташ чыңалат. Үнсүздөрдү айтканда аба ооз көңдөйүндөгү органдардын ар кандай тоскоолдуктарына кабылат жана тоскоолдуктар пайда кылган орган же анын бөлүгү гана чыңалат. Үчүнчү, акустикалык жактан. Демек, өзүңөр көрүп тургандай, биринчи айырмачылыктары. Биринчиси муун түзүү кызматы. Экинчи, артикуляциялык жактан. Ал эми үчүнчүсү болсо артикуляциялык, азыр муну ал эми үчүнчүбүз болсо акустикалык жактан. Эми акустикалыкка токтолсок, үндүү тыбыштар тондон, башкача айтканда музыкалык үндөн жасалса, үнсүздөр шыбыштан же шыбыш менен үндүн катышынан жасалат. Кыргыз тилинде 36 тамга 39 тыбыш бар. Демек, эстеп калалык. 36 тамга 39 тыбыш бар. Эми булардын ичинен 12 үндүү тамга, 14 үндүү тыбыш бар. Эми булардын классификациясына токтолуп кетелик. Үндүү тыбыштар алардын жасалышында активдүү катышкан тилдин, жаактын, эриндин абалына жана үндүн созулушуна карай төмөнгүдөй болуп бөлүнөт. Биринчи, тилге карай. Булар экиге бөлүнөт. Жоон үндүүлөр жана ичке үндүүлөр. Жоон үндүүлөр айтканда тилибиз артка карай тартылат дагы. Мындай тыбыштар жасалат. А, У, О жана И үндүүлөрү. Ал эми ичке үндүүлөрдү айтканда тилибиз астыга келип, астыңкы тишке тие тилден учу. Буга И, Э, Ö жана Ү тыбышы. Экинчи түрү жаакка карай, тыбыштардын жаакка карай айтылышы. Өзүңөр көрүп тургандай, биз тыбыштарды айтканда, эгерде жаагыбыз кең ачылганда, ага карата кең үндүүлөр жана кууш үндүүлөр. Эми кең үндүүлөргө А, өзүңөр да кошо айтсаңар болот. О, Э жана Ö тыбышы. Ал эми кууш үндүүлөрдү айтканда,
жаагыбыз ачылбастан бири бирине тийишип турат. И, ы, үй жана у тыбышы. Эми үчүнчү бөлүнүшү, үчүнчүсү үндүлөрдүн эринин катышына карай бөлүнүшү. Эриндин катышына карай. Эриндүү жана ачык үндүүлөр болуп бөлүнөт. Эриндүү үнсүздөрдү айтканыбызда эгибиз астыга карай чормоюп, бири бирине тийишейин деп калат. Мисалы үчүн О, Ö, У жана Ү тыбышы. Ал эми ачык үндүүлөрдү айтканда эрдибиз катышпайт. А, Е, И жана ы тыбышы. Ушул 8 кыска үндүгө 4 йоттошкон тамганы кошсок, йоттошкон тамгалар билесиңер, эки тыбыштын айкашынан жасалган. Я, Ю, Йо жана Е тыбыштары. Билгендей, Я тыбышы ый жана А, Ю тыбышы ый жана У, Йо тыбышы ый жана У жана Е тыбышы ый жана Е. Мына ушул тыбыштан пайда болуп, өзүңөр көрүп аткандай, бул жерде мынакей 12 үндүү тыбыш пайда болду. Үндүү тамга. Ал эми тыбыштарды айтканда ушул эле 8 кыска үндүүгө биз 6 созулма үндүүнү кошобуз. Могуреки 8 кыска үндүүнүн 6осунун созулмасы бар. А, О, У, Ү, Ö жана Е тыбышы. Өзүңөр көрүп тургандай, бул тыбыштарды айтканда үндүү созулуп айтылат дагы. 8 кыска үндүүгө 6 созулманы кошсок, демек